Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга салам. Бүгүн 18 май 2024 жыл. Жалпы кыргыз коомчулугуна белгилүү болгондой, биздин өлкө ичинде мигрант катары жүргөн Индус улутундагы жарандар менен кыргыз жаштарынын ортосунда келишпестик ызы чуу чыгып, чоң бир окуяга айланды. Кечээ күнү Борбор калаада жаштардын чогулуп, ар кандай ой пикирлерин айтышып, укук коргоо органдары көзөмөл салып, бир топ мекендештерди ар кандай ойго салды. Бүгүн мына ушул болуп өткөн окуялардын толук чоо жайы боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы Канчыбек Кыдыршаевдин билдирүүсүнө назар салсак. Урматтуу мекендештер, кечеги 18 майга караган түнү болуп өткөн окуялар боюнча бир аз маалымат берип кетейин деп чечтим. Себеби дегенде бул окуялар ар түрдүү ракурста көрсөтүлүп атат. Эми азыр технологиянын заманы болгондон кийин баардыгынын колунда, эгерде көчөдө бир 100 адам жүрсө, 100 адамдын баардыгынын колунда соткалары бар, алар оператор бардыгы ар түрдүү ситуацияларды көрсөтүп атышат. Ошол кечеги болгон окуяларда 18 жаштан 25 жашка чейинки жалаң жаш балдар катышкан. 200дөн баштап ар түрдүү ситуацияга карап туруп 500-700ге чейин балдар катышып жүрүштү. Жана ошол балдардын негизги талаптары бул ушул биздин мамлекетибиздин тегерегинде иштеген, жанагы башка мамлекеттен келип иштеген мигранттардын көбөйүп кетүүсүнүн негизинде. Бул Бангладеш, Пакистан, Индия, Египет жана башка өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин, алардын кылган жумуштарынын өтө көп болуп кетишине байланыштуу болгон. Бул балдардын, кечеги чыккан балдардын койгон талаптары да кайсы бир деңгээлде туура деп эсептеймин. Алар көп ошол келген мигранттардын көп болуп кеткендигине байланыштуу биз өзүбүздүн чараларыбызды көрө баштаганбыз. Мына жакында эле ошол апрель айынын башында болуш керек. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы негизинде ал киши ошол өзү совещание өткүзүп, президентибиз өзү совещание өткүзүп, ушул тапшырмаларды алдыбызга койгон, мамлекетибиз ичиндеги мыйзамсыз жүргөн ар бир ошол башка мамлекеттен келген мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Ошонун негизинде апрель, май айларында өтө активдүү жумуштар жүргүзүлдү жана азыр дагы жүргүзүлүп жатат. Күнүнө жок дегенде 20-30дан 50дөн ошол мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биз таап чыгып, жана аларды мамлекеттен чыгаруу аракеттерин көрүп атабыз. Мына ошол мамлекетибизге келген мигранттардын мыйзам бузуучулуктары боюнча толук статистикалар биздин колубузда бар. Анын негизинде айрыкча ошол көптөгөн мыйзам бузуучулукка баргандар бул Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнөн келген граждандар. Пакистандан келген бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын адамды биз чыгардык. Бангладештен келген 1000ге жакын адамды чыгардык. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамды бузуп бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жүргөн 5000ге жакын адам бар. 5000ге жакын адам бар. Ошолордун 1,5 миңиндей 1360 адам Пакистандан жана 1300 адам Бангладештен. Калгандары башка мамлекеттерден. Ошондуктан бүгүндөн баштап дагы ошол мыйзамсыз биздин мамлекетте жүргөн башка мамлекеттин граждандарын мамлекеттен чыгаруу боюнча чоң иш-чаралар дагы уюштурула баштайт. Ушуга чейин жүрүп келген, мындан кийин дагы жанагы күчтөндүрүү тартибинде ушул жумуштар улантылат. Негизинен кечеги ошол чыккан адамдардын койгон талаптарын туура деп эсептейбиз, бирок ошол эле мезгилде коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт. Кечээ
мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул адамдарга чаралар көрүлгөн жок жана эч кандай күч колдонулган жок. Себеби биз алардын характерин көрүп аттык. Ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок. Жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат. Алар бир гана ушундай талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз. Жана алардын баардыгын тактап бүттүк. Алардын арасында ошо телефон менен, WhatsApp'тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерин көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде, ошо кечекилердин арасынын ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык. Аларды да кармадык, аларды да жоопко тартабыз. Себеби ошол курал эгерде капыстан атылып кете турган болсо, кимдир бирөөгө тийип провокация кыла турган болсо, анын кийинки последствиясы жакшы болмок эмес. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик органдар, мамлекетибиздеги жашаган ар бир жаган коопсуздугун сактап жана ошолорго шарт түзүү берүү боюнча милдеттерибизди так аткарып жатабыз жана мындан ары да так аткарылат. Мындан ары эгерде дагы ушундай бир маселелер чыга турган болсо, ошол маселелердин баардыгы бир саясий өңүткө өзгөрүлүп кете турган болсо, биз чара көрүүгө толук болгон мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз жетишет. Мына достор, маселе ушундай. Чындык ким тарапта? Башкача айтканда, күнөөнүн башталышы кимден чыккан? Биздин ойлогонубуз мыйзам чегинде тийиштүү органдар тарабынан такталып, иликтенип, ким болбосун айыптуулар сөзсүз түрдө жоопко тартылуусу зарыл. Ошол ызы-чууда башынан аягына чейин ар тараптуу болгон окуялар боюнча дагы бир жердешибиз сөз сүйлөптүр. Чогуу уксак. Талаптар, эмне талаптар сүйлөшүп дегенде, азыркы учурда Мурат байке сүйлөшүп келип айтты да, ал балдар, камалган малдар, ошо ушкан малдар, алар чыгашат да. А бирок ошо пакистанецтер, эрген пакистанецтер, алар сөзсүз жоопкерчиликке алынат. Ошону уташтайт этип, анткени эл ошону сурап атат да, эл эмне болот, дальше эмне болот депчи, мындан кийин киргизбегиле дейт. Бирок буга чейин незаконно көп мигрант кирип кеткен, аны силер да биз да билебиз. Ооба. Ошо мындан кийин эми закон күчүнө кирип, да ош бетер, закон жакшы иштейт, бирок ош бетер күчүнө кирип, жакшыраак карап, азыр көп мигранттар без визи жөн эле эме Шведияда монтип иштеп жүрүшөт. Жо барбы ошолорго далилдер? Бар. Кармалды анткени интернетте жүрөт кармалган. Азыр биякта эл көп болду, топтолду, эл бири-бирин укпай эле, бирөө мушташабыз десе мушташабыз деп кетет, бирөө мынтебиз десе мынтебиз деп кетет. Анан ар ким ар кандай ойду айтчу да. Анан ошол убакта биздин цел эмне болду? Элге туура түшүндүрүш. Анткени азыр толук жок болчу да, жүргөндөнчү. Таң аткыча жүрмөкпүз, эч ким таппайбыз. Мигранттар уже качып үйлөрүнө жашынып же бирдеке кылышты. Кийин биз кирип чыктык жака, мигрант жапкан жокпуз. Элдерге түшүндүрүш керек болду. Биздин камалган балдар чыгат, анан ушул жакта уюлган балдар, ушул жакта эмне болгон, например, бирөө терезени сындырышты, ошол балдарга эч ким эчтеке кылбайт. Камалган балдар колуна чыгат. Ошол жөнүндө азыр 100% ошого гарантия берди сотрудниктер. Мурат байке ошол жака кирип чыгып, Милиция кызматкерлери. Милиция кызматкерлери. Бир балдарды чыкты деп айтты го Ренат, Ооба, бүт камалган балдар чыкты, эшикке чыкты. Анан жана эле келди го, ошо токмок жеген бала бияка келди, ал бала менен да сүйлөштүк. Эжеси келип бизге айтты, эжеси менен да сүйлөштүк. Эжесине деле түшүндүрдүк. Эже камалган балдар чыгат, анан токмок жеген балдардын лечениясы полный ошол жакта кылып берет да. Анан камалган кыргызстандык балдар. Камалган кыргызстандык балдар чыгат, кыргыз эмес пакистанецтер жоопкерчилик сөзсүз тартылат. Анан жана миграция мыйзамдарындагы миграция мыйзамдарын азыр биз мигранттарды аябай коркутуп алдык. Азыркы ситуация менен мигранттарды аябай коркутуп алдык. Неге дегенде эртең бир мигрант келет, анткени бирок кыргыздар өзүбүз негизи жөн жүрбөйбүз. Өзүбүз тийишебиз кээде. Бирок ал жерде токмок жегендер үчүн биз негизи кан күйүп келдик, баарыбыз келип. Бирок андай болбойт негизи, сабаганчы. Мен видеосун көрдүм, видеосун көрүп эле суразы келдим. Бирок мигранттар по закону келип иштешсин,
туристтер келсин иштесин, ал Кыргызстан өзүбүзгө жакшы өнүккөнүнө. Бирок мындай башаламандарды жок болуш керек да. Бирок кийинкиде мындай болсо, дагы бир индус же дагы бир иностранец бир кыргыз баланы саласа, кийинкиде мындай элдин сөзүн угуп, мындай Ринат Байкенин сөзүн угуп, менин сөзүмдү угуп, сотрудниктер, милиция кызматкерлеринин сөзүн укпайт эч ким. Кийинкиде только ламайт этип сындырышат. Аны сиз экөөбүз жакшы эле билебиз. Ошол ягында карап, ошон үчүн патрулдар азыр бир иностранецти биз салып койсок, алга иностранецтерге аябай сурок көп наурат, билесиздер э? Кыргыз менен кыргыз мушташ кетсе, ал айырмасы жок. Индус менен кыргыз мушташ, кыргыз индус салып койсо, ал кыргыз чоң жоопкерчиликке тартылып калат. Биз эми силерден суранарыбыз, интернеттен, кыргыз элибизден ошол жакты жакшы жагын түшүндүрүп, жакшы жагынан эл түшүнүп, жаңа деле тияк жактан бизди милициялар кармап кеткенде, мен жалгыз кармаганда ошо эл сактап калган да. Эл сактап калган, мен элге чечилик, ыраазычылыгымды билдирем. Анан Кыргыздын жаштарынын канына тийип койду. Кыргыздын, бирок Кыргызга негизи өтө эле эметти. Азыр мен мен Кыргызга гарантия бере албайм да. Мен Кыргызга гарантия бере албайм. Азырчы. Азыр Кыргыздын астынан иностранец чыгып калса, кыргыз салып салса деле, салып салса, мен бирок алга гарантия бере албайм да, сабабайт деп. Анткени Кыргызда намыс бар да. Ошол ягы да. Сен ушундай бир заматта ушунча көп киши чогулуп кеткен кандайдыр бир координация болду же кантип келишти? Жок, ал деген интернет аркылуу болушту. Биз деле интернет аркылуу келдик, чалыш деп балдарды чалып келдик. Бирок ошо келгенде бирок Кыргыз негизи эми Кыргызстан кичекей эле, бат эле чогулабыз. Бир любой жерде эле негизи бат эле чогулат да. Келгенибизде биздин цел мародерство, бир жактан бирөөнү тоноо, бир жактан бирөөнү уруу эмес, биз чисто индустарга, иностранецтерге, именно ошол адамдарга келдик да. Кыргыздын буйругун баспа дейт. Анан бийликке талаптарды койгонго туура. Бийликке талаптар коюлду. Аны силер баарыңар эле уктуңар, биякта чыгып сүйлөдүк. Баардык талаптар коюлду. Баардык эмелер айтылды. Эми бийлик ошол жактан өзү карайт да. Эми бийлик аны кылса, аткарса аткарат, аткарбаса анан кайра 2023-жыл болот да. Всё, рахмат. Чындыгында эгер реалдуулукту карай турган болсок, бөтөн элде, бөтөн жерде убактылуу иштеп, айлык маянаңды өз убагында алып жүргөн соң, ошол элдин, ошол мамлекеттин тартиптерине, мыйзамдарына баш ийип, ошол эле учурда ал жердин туруктуу элин дагы сыйлай билүү бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Биз ойлойбуз, укук коргоо органдары дыккат карап, күнөөлүүлөрдү мыйзамдын алкагында сөзсүз жазага тартат деген ишеничтебиз.